Саламатсыңарбы балдар? Информатикадан 7-нчи класстар үчүн видео сабагыбызды баштайбыз. Биз өткөн сабакта силер менен Python тилинин тарыхы, кызматчы сөздөр жана берилиштердин типтерине токтолгонбуз. Python тилинин алфавитине эмнелер кирет? Латындын чоң тамгалары, араб цифралары жана атайын белгилер. Python тилинде бир нече кызматчы сөздөр колдонулат. Жана Python тилинде бүтүн, анык, саптык жана логикалык типтеги чоңдуктар колдонулат. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз Python программалоо тилинин ыйгаруу оператору. Бүгүнкү сабагыбызда ыйгаруу оператору кандай жазылат? Көптүк ыйгаруу жана жупташкан ыйгаруу деген түшүнүктөргө токтолуп, ушул суроолорго жооп алабыз. Өзгөрмөгө маани берүү ыйгаруу оператору аркылуу аткарылат. Оператордун жалпы жазылышы өзгөрмөнүн аты сол жакта, барабардыктын оң жагында, мааниси же туюнтма, эсептелинүүчү туюнтма. Оператордун жалпы жазылышы бул барабардыктын сол жагында өзгөрмөнүн аты, барабардыктын оң жагында мааниси же эсептелинүүчү туюнтма жазылат. Барабардыктын оң жагындагы туюнтманын мааниси эсептелинип, сол жактагы өзгөрмөгө менчиктелет. Ыйгаруу оператору бардык типтеги берилиштер үчүн аткарылат. Мисалдар: А барабар 25, Б барабар тырмакчанын ичинде салам, С барабар 1,4 кошу 5,7 көбөйтүү А, Д барабар А кошу С, Е барабар Б кошу тырмакчанын ичинде тынчтык, F барабар X көбөйтүү А менен S'нын суммасын 3кө бөлгөндөгү. Жогорудагы С жана Д өзгөрмөлөрүнө алдын ала баяндалган А жана Б өзгөрмөлөрү менчиктелди. Ыйгаруу операторунун оң жагына алдын ала аныкталбаган өзгөрмөлөрдү менчиктей албайбыз. Акыркы сап ката жазылган, себеби X өзгөрмөсү ага чейин баяндалган эмес. А өзгөрмөсүнө бүтүн сан менчиктелди, Б өзгөрмөсүнө саптык чоңдук менчиктелди, С өзгөрмөсүнө анык сандардын суммасы менен бүтүн сандын көбөйтүндүсү менчиктелди. Демек, менчиктөө ыйгаруу оператору бул бардык типтер үчүн аткарылат. Python программалоо тили көптүк менчиктөө мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бул деген эмне? Көптүк менчиктөө бул бир эле учурда бир нече өзгөрмөгө бир нече маанини удаа жазуу менен менчиктейбиз. Мисалы: А үтүр Б барабар 19 үтүр 25. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул Анын мааниси 19га, Бнын мааниси 25ке барабар дегенди түшүндүрөт. Бул А барабар 19, Б барабар 25 деген барабардык менен тең күчтө. Эгерде эки өзгөрмөгө бир учурда бирдей маани берилсе, көптүк ыйгарууну чынжырча түрдө колдонууга болот. А барабар Б барабар 5. Бул жазууда А барабар 5 жана Б барабар 5 жупташкан ыйгаруу менен тең күчтө. Арифметикалык амалдар алгоритм тилинде кандай колдонулса, Python программалоо тилинде да дал ошондой колдонулат. Биз буга чейинки сабакта арифметикалык амалдардын Python тилинде жазылышына кыскача токтолгонбуз. Кошуу, кемитүү амалдары дал ошондой колдонулат. Көбөйтүү амалы жылдызча түрүндө, бөлүү амалы таякча түрүндө жана даражага көтөрүү эки жылдызча түрүндө колдонулат. Python программалоо тилинин интерактивдүү режиминде арифметикалык амалдарды аткарып көрөлү. Демек, командалык сапчага 10 кошу 2 Enter баскычын басканда 12. 20 кемитүү 5 Enter 15. 25 көбөйтүү 2 Enter 50. 30 бөлүү 10 3,0.
2 жылдызча 4, энтерди бассак 16. Кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү амалдары силерге түшүнүктүү. Демек, калькуляторго эсептеген учурда дагы мына ушундай жыйынтыкты алмакпыз. Акыркы 2 жылдызча 4 силер үчүн жаңылык. Себеби Python программалоо тилинде даражага көтөрүү 2 жылдызчанын негизинде жазылат. Бул деген сөз 2-нин 4-нчү даражасы. Бул 16-га барабар. Бул силер үчүн түшүнүктүү болду деп эсептейм. Python программалоо тилинде арифметикалык амалдарды кыскартылган формада жазууга болот. Толук жазуу жана кыскартылган жазуу силерде таблицада көрсөтүлүп турат. А барабар А кошу Б. А кошу барабар Б деп койсок жетиштүү. А барабар А кемитүү Б. А кемитүү барабар Б. А барабар А көбөйтүү Б. А көбөйтүү барабар Б. А барабар А бөлүү Б. А барабар А бөлүү Б. А бөлүү барабар Б. А барабар А көбөйтүү 2. А көбөйтүү барабар 2. Демек, кыскартылган жазуу менен толук жазуу дайыма тең күчтө. Ыйгаруу операторунун кыскартылган жазылышын толук жазылышка айландыргыла. Б кошу барабар 7. Бул деген сөз Б барабар Б кошу 7. А кемитүү барабар С. А барабар А кемитүү С. С кемитүү А кемитүү 5. С барабар С кемитүү кашан ичинде А кемитүү 5. А көбөйтүү барабар Б. А барабар А көбөйтүү Б. Демек, бизге түшүнүктүү болуш керек. Кыскартылган жазууну толук жазууга кантип айландырып түшүнсөк болот. Ыйгаруу операторлоруна мисал карап көрөлүк. Кара сөз түрүндө берилген текстти формуласын жазуу. Башкача айтканда, ыйгаруу операторун колдонуп жазуу. X1 жана X2 өзгөрмөлөрүнүн арифметикалык орто санын m өзгөрмөсүнө менчикте. M барабар кашан ичинде X1 кошу X2 бөлүү 2. Экинчи мисал. K өзгөрмөсүнүн маанисин 1ге кемитүү. K барабар K кемитүү 1. Үчүнчү мисал. I өзгөрмөсүнүн маанисин 1ге чоңойтуу. I барабар I кошу 1. D өзгөрмөсүнүн маанисин 2 эсеге чоңойтуу. D барабар 2 көбөйтүү D. Демек, кара сөз түрүндөгү берилген текстти туюнтмага айландыруу жогорудагы көрсөтүлгөндөй жүргүзүлөт. Төмөнкү программанда кандай ката кетирилген? А барабар 3, Б барабар 4, S барабар А көбөйтүү Б көбөйтүү D. Print S. Бизге белгилүү. Print бул чыгаруу оператору. Демек, бул жерде S барабар А көбөйтүү Б көбөйтүү D дегенде D өзгөрмөсү программанын баш жагында баяндалган эмес. Менчиктүү операторунда алдын ала баяндалбаган өзгөрмөнү ыйгарып жазбайбыз. Акыркы сапта ката бар. Программанын жыйынтыгында С өзгөрмөсү кандай мааниге ээ болот? Бул жерде көптүк менчиктөө менен берилген. A'нын мааниси 11, B'нын мааниси 63. Чынжырча түрдө менчиктөө жүргүзүлгөн. С барабар Б барабар 55 болсо, анда D барабар Б кошу С кемитүү А туюнтмасынын жыйынтыгында D жана С өзгөрмөсүнүн маанилерин табабыз. Демек, С өзгөрмөсүнүн мааниси 55-ке барабар, а D өзгөрмөсүнүн мааниси 99-га барабар.
B жана S өзгөрмөлөрү 55 болгондо 110, 110дон 11 деген битебиз. А өзгөрмөсүнүн мааниси 11-ге барабар. Жыйынтык D 99 санына барабар. А жана Б өзгөрмөлөрүнүн алгачкы маанилери берилген. Программанын аткарылышы менен кандай мааниге ээ болот? Жана өзгөрмөнүн тиби кандай болот деген суроо. А барабар 4, Б барабар 0 болсо. Программанын жазылышында кыскартылган жазуу колдонулган. А кошуу барабар 1, Б кошуу барабар А көбөйтүү барабар Б бөлүү барабар 5, А кемитүү барабар А. Принт А, принт Б. Башкача айтканда, А жана Б өзгөрмөлөрүнүн жыйынтыгы. Эгерде кыскартылган жазуу силер үчүн азырынча татаалдыкты туудурса, анда толук жазууга айландырып иштейбиз. А барабар А кошуу 1, Б барабар Б кошуу А барабар А көбөйтүү Б барабар Б бөлүү 5, А барабар А кемитүү А. Жыйынтыкты чыгарабыз. А жана Б өзгөрмөлөрүн. Программа ирети менен биринин артынан бир аткарылат. Демек, А өзгөрмөсүнүн мааниси 4кө, Б өзгөрмөсүнүн мааниси 0кө барабар сандарды коюп отурабыз. Демек, программанын жыйынтыгында А өзгөрмөсүнүн мааниси 0 санына, Б өзгөрмөсүнүн мааниси 1ге барабар. 0 жана 1 бул бүтүн типтеги сандар. Программанын аткарылышы менен С өзгөрмөсү кандай мааниге болот? А барабар Б барабар 3. Бул учурда чынжырча түрүндө өзгөрмөлөргө маани менчиктелген. А кошуу барабар 1, С барабар А кошуу Б. Жыйынтыгында С кандай мааниге ээ? Жогорудагыдай эле кыскартылган жазууну толук жазууга айландырабыз. Сандык маанилерин ордуна коебуз. Жыйынтыгында С барабар 7. Ага Бны кошкондо 4 кошуу 3 барабар 7. Балдар, биз силер менен менчиктөө ыйгаруу операторуна бир нече мисалдарды иштедик. Бул тапшырманы өз алдыңарча аткарып көргүлө. Бул жерде көптүк ыйгаруу, чынжырча түрдө ыйгаруу колдонулган. Аны толук жазууга айландырып, анан барып эсептеп, сандык маанилерин коюп, жыйынтыгында С өзгөрмөсү кандай сан чыгарын аныктайбыз. Бүгүн силер менен биз Python программалоо тилинин ыйгаруу оператору, көптүк менчиктөө, чынжырча түрдө менчиктөө түшүнүктөрүн алдык. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта калгыла.